Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда 7 каналдын интернетте эмнеге берүүсүн баштайбыз. Күн санап социалдык баракчылардын колдонуучулардын катары арбып, кызыктуу окуяларды бөлүшүүдө. Ал эми талкуу жараткан видеолордун топтомуна назарыңыздарды бурам. Шаарларда жаш балдарды бала бакчага, мектепке алып барууда атайын кызматтык унаалар болот. Ал эми айылдарда мектеп бала бакча алыс болсо, уна менен алып барууга туура келет. Сиз балдарыңызды билим берүүчү жайларга эмне менен алып барасыз? Ал эми бул видеодо кичинекей эле унага бир канча жаш балдарды салып алгандыгын көрүүгө болот. Мына сага УАЗ автоунаасына бир убакта 34 окуучуну салып батырууга болот экен. Айдоочу жана мугалим эжекени эсепке кошкондо 36 жүргүнчү батыптыр. Айылдагы жашоо негизи эле кызык көз ирмемдерге бай. Анткени мындай учур айылдарда кайталанып эле турган көрүнүштөрдөн. Бир учурларда жеңил автоунаалар менен такси кызматын кылбаган учурда автобустарда тыгылып шаарга келип кетчү эле. Учурда бул видео кызуу талкуу жаратып жаткан учур. Мал жүктөгөндөй эле жүктөшүп турго, ушундай көрүнүштөрдү көргөн биздин чоңдор көрмөксөнгө салып олтурушат. Мен да кичине кезимде ушинтип автобустарда жүрүп, шаарга айланып кетчү элек. Байкуштар десе, баары бир балалык кездеги жагымдуу элестерге эч нерсе жетпейт. 36-сы бир УАЗга чыгып алышыптыр го. А шаарда болсо, чоңдордун бир баласына 36 машина. Балалыктын да өзүнчө орду бар. Эң чоңоюп бой жеткен кезде ушул 36 адамдын арасында мен да бар деп жагымдуу элестер менен эстеп жүрөт. Биздин чоңдор качан иштейсиңер деген сөз менен жаш балдар эл өкүлдөрүн, өкмөт кызматкерлерин сынга ала баштады. Буга чейин жеп маселеси боюнча шылтоону ар кимге одора салуу аракеттерин көргөн окуучулар эми аларды шакабак ала баштады. Элдин калың катмары эле эмес, бекерчи депутаттардын иш убактысы эми окуучуларга да белгилүү боло баштаптыр. Эме тест боюнча тестке чогулган акчалар каяка жумшалды? Биринчиден, ал акчага депутаттардын айлыгын 2 эсе көтөрдүк. Экинчиден, ал акчага депутаттарга ысык тамак, обед, 2 мал болот. Үчүнчүдөн, ар бир депутаттын менчик самолеты бар. Бул жоңун алдыңбы? Чык эшикке. Жок, эме эмнеге тестке жумшалган акчалар депутаттарга кетип калды? Амбияктан сураган. Жок, мен тиешемин жок ал акчага. Кайдан билем ал акчаңарды? Мондан сураган. Вай, постоянно ушинтесиң да. Көзүмө көрбөй, жоголчу. Макул. Кыргызстандын маселесин чечип атканда. Видео мал сарайда тартылган, анын үстүнө койлордо маарап жатат. Мындан улам жогорку жактагылардын аткарган жумушу жаш балдарга да күлкү болуп жаткандыгы көрүнүп турат. Мындан улам келечек муундар депутаттардан үлгү алгандын ордуна күлкүлүү видеолорду алып жатат. Бул кейиштүү көрүнүш катары сыпатталат. Бул видеого калтырылган пикирлерге назарыңыздарды бурам. Депутаттар, ушул жаш балдарга чейин күлкү болуп бүттүңөр го. Өздөрү сарайда тартылышыптыр. Нары жакта койлор маарайт го. 120 депутатты элестетип. Карта ойноп жатышат го, бул жакта Кыргызстандын келечегин ойлоп жатабыз деп. Ушул чоңдордун кылган жумушу чыгарган мыйзамдарын угуп алып, кыжырын келет. Булар бизге эмес, жаш балдарга таасир берген го. Бул жаш балакайлар жогорку жактагылардын аткарган жумуштарын, кылык жоруктарын тамаша иретинде чагылдырып жатышат. Мындан улам келечек муундар азыркы атка минелердин жолун жолдобошуна толугу менен ишенсе болот. Анткени азыркы бийликтегилер ушул жаш наристелерге да күлкүлүү болуп бүтүшкөн. Шаарда жаныбарлар жүрсө, негизи эле кызыктуу көрүнөт. Мына ушундай эле көрүнүш Бишкек шаарында да болуп турат. Эгерде шаарда жаныбар көрбөсөңүз, борборго барып көрүп койсоңуз болот экен.
Мына кызык, Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жылкылар үйүрү менен оттоп жүрөт. Бул видео 3 март күнү тартылып, ошол замат социалдык баракчаларга жарыяланган. Булар талаада жүрө берип, шаарга түшкүсү келген өңдөнөт. Бул видео учурда кызуу талкуу жаратып жаткан учур. Кокуй 9000 сомду көчөттөрдү жейт, кубалагыла. Дагы жүрбөгүлө көчөттөрдү жеп салды, кайра эгиш керек деп. 120 кой ак үйдүн алдына оттоп чыга электе ушул жылкылар жесин да. Эми бул жылкылардын ээсин таап, штраф төлөтүшөт. Айгыр үйүрүн жүргүлө шаар көрсөтүп келем деп алып түшүп келе берсе керек да. Мына ушундай кызыктуу көңүл ачкан видео менен интернетте эмнеге берүүсүн жыйынтыктайбыз. Социалдык тармактарда талкуу жараткан темаларды даярдаган Айбек Исабеков, Мирзат Сапаров, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.